Күнүбүздөгү болуп жаткан маанилүү кабарлар менен тааныштырып, кайрадан Аккеме YouTube каналында Адилет Амангулов. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү чыгарылышыбызда Египетте өтүп жаткан Ибрагим Мустафа рейтингтик мелдешинде кыргыз балбаны Акылбек Талантбеков күмүш медаль утту. Бул тууралуу Бириккен күрөш дүйнөсүнүн сайтында жарыяланды. Финалдык беттеште Талантбеков грузиялык Гела Боквадзеге 10-0 эсебинде утулуп, күмүш медалга татыды. Ал турнирде грек-рим күрөшү боюнча 82 кг салмакта күчүн сынаган. Белгилей кетсек, Александрия шаарында өтүп жаткан турнир 21 февралда башталган. Ал эми бүгүн 25 февралда жыйынтыкталат. Маалымат үчүн аталган мелдешке кыз келиндер күрөшү боюнча 62 кг салмак категориясында Айсулуу Тыныбекова алтын, 72 кг салмакта катышкан Айпери Медет кызы жана 68 кг салмак категориясында Мээрим Жуманазаровалар коло медаль утушкан. Бүгүн 25 февралда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кабар улуттук агенттигине берген маеги жарыяланды. Ага журналист Балбак мырза сырткы карызда азыр төлөп койсо болот деп чыкты. Чын эле азыр төлөп салсаңар болобу, болсо эмне үчүн төлөбөй жатасыңар деп суроо салды. Жапаровдун айтымында сырткы карызды график боюнча төлөгөн туура болот. Ооба, азыр төлөп койсок да болот, бирок келишим боюнча мөөнөтүнөн эрте төксөк үстөгү көбөйүп кетет. Келишимде эгер мөөнөтүнөн мурда төгөбүз десеңер, анда үстөгүн 2% эмес, баланча пайыз менен төгөсүңөр деп көрсөтүлгөн. Ошол үчүн сырткы карызды график боюнча эле төлөгөн туура болот. Кудайга шүгүр, карыздарыбыздын баарын өз убагында график менен төлөп берүүгө кудуретибиз жетет. Эң негизгиси бөөдү кырсыктан сактап, өлкөбүздө тынчтык боло турган болсун деп жооп берген Акылбек Жапаров. Баткен облусунда иш сапары менен жүргөн министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров аталган облустагы 4 жетекчиге кызматтык унааларды тапшырды. Бул тууралуу өкмөттөн билдиришти. Маалымдалгандай, кызматтык унаалар Баткен облусунун Кадамжай районунун акими Сүлүктүү Кызылкыя жана Баткен шаары башчыларына берилди. Сиздерге жаңы кызматтык унааларды тапшырып жатып, президент Садыр Нуркожоевичтин тапшырмасын эсиңиздерге салам. Милдетиңиздерди так аткарып, уят кылбай иштеп бериңиздер. Ошондой эле кызматтык унааларга GPS системасы орнотулду. Көзөмөлдө болот. Өзгөчө статусу болгон Кадамжай району, Сүлүктүү, Баткен жана Кызылкыя шаарлары үчүн унааларды өзүм тапшырып жатам. Ал эми башка аймактагы жетекчилерге дагы берилүүдө. Күлүүңүздөр кут болсун деген Акылбек Жапаров. Бүгүн 25 февраль саат 9:40-ка карата чет элдик валюталардын курсу менен тааныштырабыз. Улуттук банкта 1 доллардын курсу 87 сом 42 тыйын деп көрсөтүлөт. Ал эми республикадагы банктарда жана акча алмаштыруучу жайларда төмөндөгүдөй: 1 долларды сатып алуу үчүн 87 сом 32 тыйындан 87 сом 47 тыйынга чейин болсо, сатуу 88 сом 32 тыйынга чейин болууда. Рубльды сатып алып 1 сом 14 тыйындан болсо, 1 сом 19 тыйынга чейин сатылууда. 1 евроны сатып алуу 93 сомдон 93 сом 50 тыйынга чейин болсо, сатуу 94 сом 50 тыйынга чейин барууда. Бишкектеги акча алмаштыруучу жайлардагы валюталар курсу мына ушундай. Бишкек шаарында кургак учукту дарылоочу жаңы оорукананын ачылышы өттү. Бул туурасында министрлер кабинетинин басма сөз кызматынан кабарлашты. Иш-чарага министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов, Германия Федеративдик Республикасынын Бундестагынын делегациясы, Германиянын Кыргызстандагы элчиси Габриэлла Геллел, Германияны өнүктүрүү банкынын аймактык директору Андреаса Шнайдер катышты. Ачылыш аземинде Германиянын Кыргызстандагы элчиси Габриэлла Геллел саламаттыкты сактоо тармагы эки өлкөнүн кызматташтыгынын негизги багыттарынын бири катары саналаарын белгиледи. Ал жаңы оорукананын кызматкерлерине кургак учук жана башка жугуштуу ооруларга каршы күрөшүүдө ийгиликтерди каалап өттү. Баткенде жалпы 332 турак жай колдонууга берилди. Бул туурасында президенттин маалыматтык саясат кызматынын жетекчиси Дайырбек Орунбеков социалдык тармактагы баракчасына жазып чыкты. Белгилүү болгондой, 2022 жылдын сентябрындагы куралдуу кагылыштын кесепетинен Баткен облусунда 422 үй жарактан чыккан. Анын 418 жаңыдан курулуп, 4 үй капиталдык ремонттон өтүүдө. Орунбековдун айтымында, бүгүн министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Баткен облусуна жасаган иш сапарынын алкагында жаңы бүткөн үйлөрдүн курулушу менен таанышып чыккан. Мындан тышкары, ал жергиликтүү тургундардын чек ара жазгы талаа иштерине жана башка социалдык маселелерге байланыштуу суроолоруна
жооп берген. Белгилей кетсек, буга чейин толук салынып бүткөн турак жайларды кошкондо бүгүнкү күндө 332 үй колдонууга берилген. Калган 86 үйдүн толук курулушу мартта аяктайт. Чүй облусунун аймагында күчү 3 балга жеткен жер титирөө катталды. Бул тууралуу сейсмология институтунун маалыматында айтылат. Ага ылайык жер титирөө бүгүн 25 февралда саат 11:51-де катталган. Жер титирөө Сокулук районунун Киров, Асылбаш, Шалта жана Москва районунун Садовое, Беловодск айылдарында 3 балга чейин, Сокулук районунун Шопоков шаарында жана Москва районунун Петровка айылында 2 балга чейин сезилген. Алдын ала маалыматтар боюнча жабыркагандар жана кыйроолор катталган эмес. 8 марттан тарта жол эрежесин бузган айдоочуларга катаал жаза колдонула баштайт. Тиешелүү мыйзамга өлкө башчысы Садыр Жапаров кол койду. Мыйзамдын долбоору жол унаа кырсыктарын алдын алуу жана айдоочулук тартипти бекемдөө максатында иштелип чыккан. Жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы жаңы талаптар тууралуу айтып берди. Унаа башкарууга укугу жок жарандар унаа айдаса мурда 5500 сом болчу, эми 15000 сом. Белгиленген нормадагы ылдамдыктан 40-60 чакырым сааттан ашса мурда 5500 сом болсо, эми 7500 сом айыппулду түзөт. Белгиленген нормадагы ылдамдыктан 60 чакырым сааттан ашса мурда 7500 сом болсо, эми 15000 сомду түздү. Жол чырактын кызыл түсүнөн өтсө же тротуар менен жүрсө мурда 3000 сом болсо, эми 5000 сом айыппулду түзөт. Каршы тилкеге чыгып айдаса мурда 5500 сом болсо, эми 15000 сомду түзөт. Унаа бээ баштыгы мурда 7500 сом болсо, азыр 15000 сом. Эреже кайталап бузулса 6 айга айдоочулук күбөлүгүнөн ажыратылат. Айдоочу унааны кырсык болгон жерге таштап кетсе, бирок анын аракетинде кылмыш курамы байкалбаса, айдоочулук күбөлүгүнөн 6 айга ажырайт. Мурда айыппул 10000 сом болчу. Жасалма номер менен унаа айдагандар үчүн айыппул 20000 сом, кайталап мыйзам бузса 1 жылга айдоочулук күбөлүгү жарактан чыгарат. Мурда айдоочу 10000 сомго чейин төлөнбөгөн айыппул менен жүрө берчү. Эми 3000 сомдон ашса, аны айып короого токтотулат. Унаасынын этикага туура келбеген мыйзамсыз аракеттерге чакырган адаттан тыш жазууларды, сүрөттөрдү жабыштырып алса 5500 сом айып салынат. 1 жыл ичинде 3 же андан көп жол эрежесин бузса, кайрадан экзамен тапшырат. Мындан сырткары салынган айыппулдарды 70% жеңилдик менен төлөө мөөнөтү 15 күндөн 1 айга чейин узартылат. Ак Кеме YouTube каналына катталып, кабарлардан биринчилерден болуп кабардар болуп туруңуздар. Бизге лайк басып, комментарий калтырууну унутпаңыздар.